Жалал Абад шаарындагы Жеңиш Кичи районундагы тургундардын көчүп келип жашап жатканына алды 30 жылдан ашты. Деген менен мында негизги жолдун начардыгы жашоочулардын айласын кетирген эле. Ал эми бүгүн Жеңиш Кичи районундагы негизги жол асфальтталып пайдаланууга берилди. Биз келгенде жол абдан начар экен. Жолдордун чукурлары бар экен. Машина менен өтсөң баягы жарга түшкөндөй болуп, машиналардын ходовой эмелери бузулуп атты да. Көп расход кетет эми жолго. Эми азыр жол салынып, аябай сүйүнүп атабыз. Шундай сүйүнүчкө баттык. Азыр даже жөө баскыбыз келип калды. Ошо жолубуз курулганына сүйүнүп турабыз. Элибиз да сүйүнүп, журтубуз сүйүнүп турат, бирок ушунча жыл кыйналып, кысталып келатабыз. Ушу курган эл балдарга бардыгына рахмат. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү, шаардын мэри катышты. Эл өкүлдөрү тургундардын мындан башка көйгөйлөрүн угуп, маселенин чечимин издеп, аксакалдардын батасын алышты. Баарыңардын атыңар жакшы жагынан калсын. Кудайым сиздерге тең соолук берсин. Өмүр жаныңыздар узун болсун. Эгемендүү Кыргызстаныбыз аман болсун. Элдин алдында жүзүңүздөр жарык болсун. Тургундар жолдун көйгөйү менен Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевке бир нече ирет кайрылган. Анын демилгеси менен жолду реконструкциялоо республикалык бюджетке өткөрүлүп, жолдун 2 километрден ашыгы асфальтталган. Бул жерге 2016-жылы шаардык кеңештин депутаты болуп 2 жолу шайлангам. 2016 жылдан бери. Ошондон баштап көйгөйлөрүн айтып келчү да. Бул жердеги курулган асфальт жолу бул Советтер Союзундагы курулган асфальт жолу болчу. Жергиликтүү тургундардын, анан кийин жергиликтүү жетекчилердин сунуштары менен бизге ал жака жөнөтүлүп, биз министрликтен суранып, ошол жактан акча бөлдүртүп, ушул жол азыр Кудай берсе аягына чыгып отурат. Жалал Абадта быйыл республикалык бюджеттин эсебинен бир нече көчөлөр оңдолуп, асфальт төшөлгөн. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы жолдорду оңдоо иштери жүрүп жатканы айтылды. Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө 10 көчө оңдолуп түзөлүү иштери жүргүзүлүп атат. Анан өзүбүздүн местный власттын бюджеттин эсебинен бизде бир 6 көчө дагы элдерге пайдаланууга берилип атат. Эми бул жол ушул менен эле токтоп калбайт деген ойдомун. Дагы бир 2 километр аралыкты дагы биз асфальттап алуу боюнча да демилгени көтөрүп атабыз да. Жаңыдан реконструкцияланган көчөгө жол белгилери коюлуп, толук ишке берилиши мэрдин көзөмөлүндө болмокчу. Ушул көчө аркылуу цемент, кирпич заводдору жана Таштанды полигонуна оор жүк ташуучу автоунаалар катташат. Эми алардын бул көчөдөн өтүүсүнө чектөөлөр коюлат. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.